Дорогие друзья, пожелаем удачи нашему борцу. Есть все шансы остаться в истории нашего спорта. В последний раз чемпионом Азии становился именно представитель этой весовой категории Улукбек Жолдошбеков, который на сей раз взял бронзовую медаль, но уже на категории выше. Удачи Тайырбеку, верим, держим кулачки. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мекендешибиз Тайырбек килем үстүнө чыгып өз аракетин баштап жиберди. Ийгилик болсун, Кудай өзү колдосун дейли. Демек, Азия чемпиону болууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кытайлык Лю Минхуну утат деген ойдобуз. Көк кийим менен биздин мекендешибиз жан үрөп көрмандык кылып туралы. Кытайлык балбандагы жөнөкөй балбандардын бири эмес экендигин айтып өттүк. Чындыгында финал кыйын болот, бирок ага карабастан мен ойлойм, биздин мекендешибиз Тайырбек Жумашбек уулу. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, ишеничтүү 6 медалды алып келет. Кесиптеш, бул Азия чемпионатынын жүрүшүндө мен баяндаган финалдарда азырынча Кыргызстан полбондар жеңиле элек. Эң акыркысы, балким бул жолдагы жеңет деген ишеничтебиз. Но я только один финал комментировал, тогда тоже выиграли это Джуломан. Так, поехали. Ну, статистика у нас получается нормальная. Ооба. Можно довериться. Бирок Кудайга ишенели эми. Нам Жумашбек албетте, тагыраагы Тайырбекке Жумашбек уулуна. Алгачкы эскертүү, озек эскертүү кытайлык балбанга. Мына ушундай атаандашыбыз жактан бир топ туура эмес аракеттер керек. Тайырбек. Отметим то, что Лю сам он боролся в весовой категории до 57 килограммов. Долгое время, ну, там борется, это олимпийский вес. Там он и участвовал в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Но сейчас на чемпионате Азии он решил отправиться на категорию выше. И вот уже здесь даже вышел в финал. Так что это очень талантливый парень. На азиатском квалификационном турнире в Алмате он становился серебряным призером. Тогда он проиграл в финале Гуломджону Абдуллаеву. С Гуломджоном он встретился и на Олимпийских играх в первой же схватке, где тоже тогда он ему уступил. Но на чемпионате Азии в 2019 году он становился серебряным призером. 57-61. Он по весам, конечно, прыгает. Приезжал к нам в Бишкек в 2018 году. Тогда он Андосу Исмаилову, помнится, проиграл. Так, в целом, конечно, спортсмен очень опытный. С 2016 года борется на самых больших континентальных и межконтинентальных турнирах. Попытка прохода была, хотя, наверное, это тоже просто проверка была реакции Тайырбека Жумашбек. Как он отреагирует? Нет! Проход две ноги! Склонение Лю! 2 балла получает китайский борец. Да, это все-таки была разведка. И Лю прошел за спину. Тайырбек держит. Ну, а мы об этом уже говорили, и в целом мы можем это уверенно сказать, что Тайырбек очки может давать, как это Эрназар делает. В целом в вольной борьбе это нормально. Демек, бутка туурабы ал кайрадан жакшы деңгээлде коргоно алды. Андан ары нокатка мүмкүнчүлүк берген жок. Эсиңизге салып өтөлү, жарым чейрек финал беттеште Кудай Огоганы утуп алган мекендешибиз. Жарым финалда айтып өттүк, ирандык Ясин Аббасты эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 11-2 эсебинде мөөнөтүнөн мурун жыйынтады беттешти. Мен ойлойм, эми финалды дагы жакшы деңгээлде жыйынтап берет. 1-0 эсебинде алда келе жаткан болчу, бирок Лю Минху күтүлбөгөн жерден чабуулга чыгып кетип, бул жерде эч кандай упай жок, албетте. Кытайлык балбан канчалык атаандаштын аркасына өтпөсүн, бирок аракеттен кийин кытайлык күйөрмандарды бизге көрсөтүшүүдө. Күйөрман спортчулар, бул спортчулардын аракеттерин көргөнбүз. Демек, Кытайдын кыз келиндер курамасы азырынча кайта эле экен.
кыргызстандыктар келип калды. Биринчи 3 мүнөттүк соңуна келип жетти. Эсеп сандары азырынча 2-1 минималдуу эсеп менен Тайырбек Жумашбек уулу атаандаштар мүмкүнчүлүк берип жатат. Азыр ойлойм экинчи бөлүктө Кудай буйрса мекендешибиз өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ойду айткым келип турат. Кичинекей күйөрмандар, келечектеги Тайырбектер, келечектеги жол жоламандар деп койсок да туура болот болуш керек. Ошол 2018-жылы Бишкекте өткөн Азия чемпионатындагы кичинекей күйөрмандар мына быйыл Азия чемпионатында медаль алганына көрүп жатабыз. Беттеш уланат. Экинчи бөлүк башталды. Бутка кирүү аракети азыр Тайырбек тарабынан. Бирок кытайлык балбан оңой менен мүмкүнчүлүк бербей жатат. Кыйын болот финал. Мекендешибиз үчүн кыйналып жатканын көрүүдөбүз. Жакшы, бирок тынып тынчыбастан мекендешибиз жакшы аракет жасап жатат. Чабуулду Баймоо жасап жаткан жайы бар. Түртүп чыгарыш керек, эсептеңдеп коюш керек жок дегенде. Бирок сапаты жагынан ал жактан дагы кытайлык балбан алдыга озуп алат. 2,5 мүнөттөн азыраак убакыт калууда. Времени очень много. Что интересно, Лю ни разу за свою долгую уже карьеру ни разу не боролся с нашими борцами. Ой, бараки. Ни с кем. На ковер уходит, и 1 балл получает Тайырбек. 2-2. Дорогие друзья, счет на табло. Но Лю напомнил, что у него был еще и проход за спину. Так. Тайырбек работает Тут керек, жакшы. у границы, получает еще 1 балл. Ну, теперь, конечно, балл качества был у Лю, а теперь Тайырбек, в принципе, счетом 3-2 будет вести в этой схватке. Но нужно концентрацию, конечно, держать. Жакшы, азыр 2 упайды тең 1-2 ыкма менен атаанашын килеминин сыртына түртүп чыгарып жиберип жаратып алды. Бир аз болсо дагы ишеничтүү абал, жоктон көрө жогору. Эми олуттуу эсеп 3-2, 1 упай айырмачылык. Дагы түртүш керек жок дегенде атаандашы. Мына түртүш керек. Түртүш керек. Кытайлык балбан азыр дээлик чыгып бара жаткан жеринен кайра кайтты. Килемдин ортосуна жаман эмес. Күчтүү биздин балбан көрүнүп турат физикалык жактан атаандашына караганда. Мына алда бара жатканына карабастан көбүрөөк Тайырбек Жумашбек уулу чабуул жасап, жакшы аракеттерди жасап жатканын көрүүдөбүз. Кайрадан эле килемдин сырт жагына жакындап бара жатышат балбандар, бирок болбой эле кытайлык спортчу Лю Минхо килемдин борборуна качып келүүдө. 1 минут 15 секундда Захват взял сейчас Тайырбек, он отпускает. И вот сейчас Лю, ему 30 секунд. Руслан Манжинов на ваших экранах. Спокойно все это реагирует, как обычно. Минута целая есть. Жарым мүнөт берилди азыр кытайлык балбанга. Да. 30 секунданын ичинде эч кандай ыкма жасай албаса, 4-чү упай биздин балбандын капчыгына жазылат. Эйн Турат. Ну и так, в центре спокойно, очень низко посаженно Тайырбек Жумашбек уулу реагирует. Но сам, конечно, будет атаковать и сам будет действовать первым номером. И в коем случае не будет дожидаться атакующих атаки Лю. 40 секунд еще есть. На 1 упай. Есть первое очко, да. 4-2, друзья. Ну, это будет огромное событие для, опять же, нашей борьбы и для Тайырбека лично. Это будет самая громкая победа Тайырбека в его профессиональной карьере. 25 секундадан азыраак убакыт бар. Тайырбек чамдап бекем коргонуп коюш керек. Колдон келсе чабуул жасаш керек дагы, атаандашына такыр мүмкүнчүлүк бербеш керек. Бирок менин оюмча эми 15 секунданын ичинде баягы тобокелчиликке барбайт болуш керек. Колунда турган жеңишти таптырып жибербөө максатында болгону коргонуш керек. 7 секунда калууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан курма командасынын капчыгына кезектеги алтын медаль түшкөнү калды. Аплодисменты! Куттуктайбыз! Тайырбек Жумашбек уулу, Азия чемпиону. Вау, друзья, Тайырбек, что творит просто? Прекрасный прошлый сезон и прекрасный этот сезон.